Маршруттук такси айдоочулардын иш таштоосун ким уюштурду? Бир нече күн мурда маршруттук такси айдоочулардын иш таштоосу башталды. Алар жол кирени көтөрүүнү талап кылышууда. Жалпыга маалымдоо каражаттары иш таштоо бир жумага созулаарын билдирди. Мэрия эмне кылып жатат? Мэрия тарифтерди азыр көтөрбөөнү чечип, ушул боюнча до конца барууну чечти окшойт. Мэрия аэропорттун 4 автобусын маршруткалардын ордуна чыгарды. Автобус троллейбустардын иштөө убактысын көбөйтүп, жалпы шаардыктар үчүн өзүң менен жүргүнчү ала кет флешмобун демилгеледи. Ошондой эле элди тынчтандыруу үчүн июлда 350 автобус алынып келинерин убада кылган. Алар июнь айында келиши керек болчу. Бирок бул таптакыр башка окуя. Эң башкысы баанын көтөрүлүшүн сентябрь айында гана каралаарын билдирген. Эмне үчүн маршруттук таксилердин айдоочулары иш ташташты? 10 сомдук жол кире 2012 жылдан бери өзгөргөн жок. Бир нече жыл мурда алар тарифтерди көтөрүүнү суранышкан. Ушул жылдын январь айында иш таштоо күч ала баштаган. Мэрия бул маселени май айына чейин чечип берүүнү убада кылган. Где-то в начале мая все вопросы будут решаться. 26 апрелде мэрия шаардыктардын кароосуна жол кирени көтөрүүнүн 3 вариантын сунуштады. Бирок адаттагыдай эле эч нерсе белгиленген мөөнөткө чейин чечилген жок. Май айынын башында айдоочулар иш таштоого чыгышмак. Бирок Баткендеги окуялардан улам кийинкиге жылдырышкан. Бул жолу алар до конца барууну чечишкен окшойт. Буга чейин бийлик алардын арасында баарын иш таштоого мажбурлаган чагымчылдар бар деп билдирип келген. Жада калса УКМК аларды аныктап жазалоону өз мойнуна алышкан. Бул улуттук коопсуздук маселеси да. Биз бул кырдаалга күнөөлүү адамды табууну чечтик. Ал Садыр Жапаров. Тамаша. Ал эмес. Ал өзү баарына жоопкерчилик алам деп айткан болсо дагы ала албайт. Биринчи вариант маршруттук таксилердин айдоочулары. Алар жаман айдашат. Нормально, да? Маршрут едет у нас. По встречке, блин. Салон кир, көп жүргүнчү салышат. Ушунун баары 10 сом. Жана дагы алар иш ташташат. Аларга бир нерсе жакпайт. Экинчи вариант мэрия жана башка бийлик органдары. Атка минерлер шаарды билгичтик менен башкарып, шаардыктардын көйгөйлөрүн чечиши керек. Анткени алар биз төлөгөн салыктан айлык алышат. Тескерисинче шаарда жол тыгындары, таштандылар көп, жолдор начар жана башка көптөгөн жаман нерселер бар. Логикалык жактан бийлик күнөөлүү. Бирок бизде дагы бир вариант бар. Жана биз аны туура деп эсептейбиз. Мунун баарына сен күнөөлүүсүң. Саясатка кызыкпаган, шайлоого барбаган, же болбосо добушун саткан Бишкек шаарынын тургуну. Дал ушул сенин айыңдан базаркомдор, аткезчилер, мурдагы мэрлер бийликке келишет. Алар шаардыктардын көйгөйлөрүн кантип чечүүнү билишпейт. Өздөрүн гана ойлошот. Баса, жакында аны дагы бир жолу ырастаганга мүмкүнчүлүк аласың. Жергиликтүү кеңештерге шайлоо кайрадан 11 июлда өтөт. Келбе. Добушуңду сатып, мына ушундай Бишкектен ырахат ала бер.